Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 20 май 2021 жыл. Өзүңүздөр угуп, билип көрүп аткандай, кече жакында биздин кыргыз жаш жигиттеринин ортосунда жана башка коңшу өлкөнүн жигиттеринин ортосунда бир аз түшүнбөстүк болуп жаңжал чыгып кетти. Ошол жаңжалдын аркасы менен азыр көптөгөн биздин жаш жигиттерибиз камалып, көптөрү изделип атат. Ошол себептен мындан ары дагы мындай окуя кайталанбаш үчүн мындан ары да биздин үй бүлөсүн багабыз, ата-энесине жардам беребиз, кредитин төлөйбүз, алган машинанын лизингин төлөйбүз деп келген жигиттерибиз мындан ары да ушундай улуттар аралык жаңжалга барып камалып калбас үчүн биз алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп бүгүн дагы ушул элчиликтин мекемесине келип отурабыз. Бул жерде бүгүн ушу элчиликтин кызматкерлери, МВДнын кызматкерлери, диаспоранын өкүлдөрү келип видео кайрылуу жасап атабыз. Себеби азыр мына көптөгөн биздин жаш жигиттерибиз кызуу кандуулукка алдырып, бирин-бири чакырып, келгиле булар менен урушалы, талашалы, бизди минтип атат, тигинтип атат деген сыяктуу ар кандай туура эмес маалыматты берип, жаш кызуу кандуулукка алдырып атат да. Ошон үчүн баарыңыздардан суранабыз, урматтуу мекендештер, бул жакта иштейбиз, үй бүлө багабыз деп келгенден кийин уруш, талашты токтотолу. Кудай буйруса биздин мамлекет башчыларыбыз бардыгын мыйзам чегинде сабырдуулук менен чечип келатат. Бул жактан үй бүлө багабыз деп келгенден кийин андай нерселерге жол бербейли, эч ким менен урушпайлы, талашпайлы туугандар. Андан көрө ынтымакта, биримдикте болуп, үй бүлөбүзгө жардам берип, элибизге, жерибизге аман эсен жетип алалы туугандар. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, бири-бириңиздерге айтып туура түшүндүрүп коюңуздар, урушпаңыздар, талашпаңыздар. Биз ушу кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү баарына маалыматты жеткирип түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз туугандар. Мына канча деген жигиттерибиз азыр камалып Кыргызстанга депортация болуу алдында турат да. Ошондуктан баарыңыздарды ынтымакка, биримдикке чакырам.